Москва шаарындагы мекендештерибиз үчүн стоматологиялык кызматтар. Шарабидин Токтосунов, Садыр Жапаровдун адвокаты. Атамбаевди камоого 100% далилдер, мүмкүнчүлүктөр бар. Шарабидин мырза, сиз 23 апрель күнү жогорку сотто Садыр Жапаровдун ишин караган сотторго ишенбөөчүлүк көрсөттүңүз. Эмне себептен? Шек санаган жүйөөңүздү түшүндүрсөңүз. Соттук отурумга төрагалык кылуучу жогорку соттун судьясы Лепес Темирбеков отурум башталганда эле мыйзамдын талаптарын, соттун процедураларын бузуп баштады. Биринчи соттун курамын тааныштырыш керек болчу. Соттун курамына ишенбөөчүлүк барбы же жокпу деген талаптарды сураш керек эле. Ал процесске катышкан адвокаттарды текшерип туруп эле ишти кандай өтүнүч, толуктооңор бар деп баштап кирди. Ишти кайсыл судьялар карап жатканын, кайсыл прокурор катышканын бизге тааныштырган да жок. Эгерде мыйзамды билбеген процедураны өзү каалагандай алып барган сот адилеттүү чечим чыгарып бергенге жарайбы? Ушунун өзү чоң суроо. Мындан сырткары Лепес Темирбеков, Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, Талант Мамытовдор соттолуп жаткан кезде дагы жогорку сотто баяндамачы судья болгон. Соттолуп жаткандардын эч кандай күнөөсү жок экенин далилдер көрсөтүп, Бишкек шаардык соту туура чечим чыгарган камалгандарды актоо өкүмүн бузуп, мыйзамдын талаптарын одоно түрдө төбөлөп, бизди түшкө эс алууга да чыгарбай, өтүнүчтөрүбүздү карабай, өздөрү каалагандай калчап, мурунку бийликтин буйругун аткарган өкүм чыгарган. Мына ошол судья бул иш боюнча адилеттүү чечим чыгарат деп ким ишенет? Туура чечим чыгарган Бишкек шаардык сотунун судьялары Курманкул Зулушев менен Медет Закиевдин үстүнөн жай аныктама чыгарып, алардын кызматтан бошошуна себепкер болду. Эл кимдин ким экенин билет. Курманкул Зулушевди жогорку кеңешке депутат кылып шайлап коюшту. Бүгүнкү күндө парламенттеги активдүү депутаттардын бири, көпчүлүк мыйзамдардын демилгечиси Зулушев болуп жатат. Ошондой акыйкат чечим чыгарган адамдарды жок кылганга жардам берген судья акыйкат чечим чыгараарына көзүм жетпей, ага ишенбөөчүлүк көрсөттүм. Парламентте отчет берген башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовдун Садыр Жапаровдун ишин кайра башынан карап чыгууга каршыбыз деген пикири сотторго өкүм болуп калган жокпу? Азыркы соттор деле өз алдынча өкүм чыгара алышпайт. Саясий негизде соттолгон адамдардын баары саясий негиз менен бошотулушу керек. Мыйзам жолу менен десек, ал иштебейт. Камап жатканда эч бир мыйзамды карабай, каалагандай чечим кабыл алышат дагы, чыгарууга келгенде мыйзамды бетке тутуп алышат. Себеби мыйзам бул учурда иштебейт, жөн гана шылтоо болуп берет. Мына биздеги адилеттүүлүк. Мыйзамсыз камалдыбы, аны саясий чечим менен чыгарса туура болмок. Атамбаев өзү каматкан Садыр Жапаровдун иши кайра каралышына каршы эместигин билдирди. Анын бул оюн Жапаровдун адвокаты кандай түшүндү? Атамбаев өзү бийликте турган учурда соттор туура эмес чечим чыгарганын азыр жон териси менен сезип жатат. Өзүнүн азыркы абалын билип туруп, Жапаров Текебаевдин иши акыйкат каралсын дегенге мажбур болууда. 23 апрелдеги сот отуруму коомчулукка ачык болгондуктан менин талаптарым туура экенин отурумга төрагалык кылуучу Лепес Темирбеков мыйзамдын талаптарын бузганын эки судья туура деп тапты. Атамбаевди президент болуп туруп укпады, билген эмес дегенге кошулгандай болуп жатасыз го. Жапаров абакта кескиленип, кансырап жатканда президент уккан эмес дейсизби? Мен Атамбаев уккан эмес, билбеген дегендерге кошулганым жок. Тескерисинче, ошондой сөздөрдү айтып, бүгүн Атамбаевди гумандуу көрсөткүсү келип жаткандарга күлкүм келип жатат. Атамбаев Жапаровдун ишин абакта кандай негизде жатканын укпады деген нонсенс. Президент болуп турган кезде өзү Жапаров бийликти басып алууга аракет кылган деп айтып жүрбөдү беле? Жапаров менен Текебаевдин тарапташтары Атамбаев камалсын деген уран менен чыгып жатышат. Атамбаевди камоого далилдер жетиштүүбү? Атамбаевди камоого 100% далилдер, мүмкүнчүлүктөр бар. Аны камоо же камабай коюу бүгүнкү бийликтин колунда. Булак Кубанычбек Кадыров Атамбаевка түрмөдөн орун бошотуп келдим. Кыргызстандын коомдук саясий жана мекенчилик күчтөрүнүн экинчи курултайында мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин убагындагы кемчиликтерин айтып, Кубанычбек Кадыров түрмөдөн Алмазбек Атамбаевка орун бошотуп келди деди. Андан сырткары Кадыров кыргыз элинин алдында кала айтып келгендигин айтып, Атамбаевди тез арада камалышы керектигин айтты. Булак Назар Ньюс KG.
Президент катышкан форумда уктап калган чиновниктер өкмөттүн Баткендеги өкүлү үн катты. 22 апрелде Ош шаарында президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда өткөн Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү телекоммуникациялык форумунда уктап калган мамлекеттик кызматкерлердин сүрөттөрү интернетке тарап, социалдык тармактардын колдонуучуларынын сынына кабылган эле. Уктап калган кызматкерлердин сүрөттөрүнүн арасында өкмөттүн Баткен жана Жалал Абад облусундагы өкүлдөрү, Ош шаарындагы мамлекеттик мекемелерде жана Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлчүлүктөрүндө иштеген чиновниктердин сүрөттөрү бар. Бирок өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Акрам Мадумаров Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына бул чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Мен форумда уктаган эмесмин. Буга форум боюнча ММКда жарыяланган видео материалдар далил боло алат, деди ал. Турмуш басылмасы 22 апрель күнү Ош шаарында Санарип Кыргызстан региондорду өнүктүрүү телекоммуникациялык форуму өткөнүн жазган. Ага президент Сооронбай Жээнбеков, биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов, Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, президенттин кеңешчиси Дастан Догоев, Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев, өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев, бир катар акимдер, айыл өкмөт башчылары жана Кыргызстандагы телекоммуникациялык компаниялардын өкүлдөрү катышты. Булак турмуш KG. Таластан жоголгон окуучу кыз саякаттап жүргөн жеринен табылды. 17 апрелде Талас шаарынан жоголгон 14 жаштагы кыз Ош шаарынан табылды. Бул тууралуу Талас областык ички иштер бөлүмүнүн басма сөз катчысы билдирди. Буга чейин аталган түзүм 17 апрелде Талас шаарында 14 жаштагы мектеп окуучусу Гаухар Абасбекова изделип жаткандыгын кабарлаган. Маалыматка караганда Гаухар Талас шаарындагы номер 1 мектептин 8 классынын окуучусу. Ал 17 апрель күнү саат 7:40 үйүнөн мектепке барам деп чыгып кеткен. Бирок мектепке жеткен эмес. Апасы милицияга арыз менен 17 апрель күнү кайрылган. Ал кече 26 апрель күнү Ош шаарынан табылды. Издөө иштеринин жүрүшүндө ал Талас шаарынан жаңы уюлдук телефон алып, Бишкек шаарына кеткени маалым болгон. Гаухар ал жакта бир күн болуп, эртеси күнү Ошко кеткен. Аман эсен табылган мектеп окуучусу милиция кызматкерлерине Ошту көрүп келүүнү каалап, ошол тарапка барганын айткан. Ал табылган күнү Бишкек шаарында ата энесинин колуна тапшырылды, деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Турмуш KG сайты. Эшикке ташталган ымыркайды жеп кеткен ит, көп өтпөй кармалган эне. Милиционер Перизат Айымдын ишиндеги окуялар. Талас шаарынын 28 жаштагы тургуну Перизат Иманбекова 5 жылдан бери милициянын катарында иштеп келе жатат. Аймактык кабарчы погончун Айым менен таанышты. Улук лейтенант Айымдын айтымында мектепти 2009 жылы аяктаган. Окуп жүргөндө эле кыздардын футбол командасында ойноп, жеңил атлетика боюнча мелдештерде дагы алдыңкы орундарды алып жүрчүмүн. Мектепте окуп жүргөндө Ички иштер министрлигинде иштеген Манас Акматбеков деген жердешибиз келип, атайын Алтынай деген футбол команда түзүп демөөрчүлүк кылчу. Мен ал футбол командасында ойноп жүрчүмүн. 11 класста аяктап жатканда Манас байкебиз дагы демөөрчү болуп келген экен. Мага келип, кайсы кесипти окугуң келет деп сурап калды. Мен шыр эле милиционер болгум келет дегем. Кызым, бүгүндөн калбай документтериңди чогулт деп айтты. Ал кишинин менин милиционер болушума салымы зор болду. Бүгүнкү күнгө чейин агайга чоң рахматымды айтам. Атам менин форма кийгенимди каалап аябай тиленчү. Окууга өтүп 1 семестрде барганда атам аябай сүйүнүп, жаңы унаа менен тосуп алган. Ошондо чоң автокырсыкка туш болуп атам каза болуп калды. Мен 1 жылга жакын баса албай калдым. Академияда такай чуркап машыгышың керек болот. Ал учурда окуудан чыгарып салат деген коркунуч жаралган. Бирок окуу жайда, жакшы окуганымда, ошол татаал күндөрдө мени академияда калтырышып, баары жардам берген. 2014 жылы окууну артыкчылык диплом менен аяктадым. Таласка биринчи жумушка орношкону келгенде, Талас шаардык ички иштер бөлүмүндө жаш өспүрүмдөр менен иштеген. Ага тескөөчүнүн ордун тандап келген. Ошол бойдон бүгүнкү күнгө чейин жаш өспүрүмдөр менен иштеп жатам, деди ал. Каарманыбыз буга катар эле жумушундагы окуяларды эскерди. Жаңы келген жылдары Талас шаарында өспүрүмдөр арасында, мектептер арасында рекетчилик, түндө топтошуп мушташуу көйгөйгөн учурлар бар эле. Бир жума тынбай түнүнө топ болуп мушташып жатышты.
улам чакыруу түшөт, барганда качып кетишет. Көп баланы кармоо кыйын. Кийин бир жолу түндө акемдин кийимин кийип алып, эркек балдардын мушташына бардым. Колумда чоң кол чырак бар. Ызы-чуу болуп кеткенде аттарын жаттап алып, кыйкырып токтотком. Караңгыда беттерин кол чырак менен жарык кыла калып көрүп, эртеси мектептен таап жаттым. Түнү бою ата-энелерин чакырып, түшүнүк кат жаздырган күндөр көп болду. Азыр ойлосом, жаш, курч кез экен. Эч нерседен коркпоп турбуз. Үйүнөн качкан кыздар менен көп сүйлөшүүлөрдү жүргүздүм. Ал учурда кризистик борборлор жок кезде. Жалган айтып, ар кандай окуя айтып берген кыздар болот. Ата-энесинен түшүнүк кат алганда такыр башкача болуп чыгат. Эң эле эсимде калганы мен кош бойлуу учурумда болду. Талас шаарында бир келин төрөп, жаңы туулган ымыркайын бирөөнүн эшигинин алдына таштап кетиптир. Ымыркайды бош жүргөн ит жеп кетиптир. Итти атышканда ичинен ымыркайдын дене бөлүктөрү, колдору чыккан. Ымыркайдын таштаган энеси табылып, сурак алган учурда окуясын уккам. Мен анда өзүм кош бойлуу учурум эле. Бүгүнкү күнгө чейин ошол окуя эсимден кетпей калды, деди ал. Милиционер айым мындан тышкары үй бүлөсү анын кесибин колдой турганын кошумчалады. Жолдошум, 2 кызым бар. Башында эле кайын журтум жумушумду жакшы кабыл алышкан. Жолдошум дагы колдойт. Апам, келиним милицияда иштейт деп мактап, сыймыктануу менен айтып отурушат. Мени ал нерсе аябай кубандырат, деди Перизат айым. Булак турмуш KG.